Кербен сарайы бул жол жээгиндеги курулуш же кербендер узак соода, зыярат, согуш сапарларында адатта эс алып түнөгөн жер болгон. Чынында кербен сарайлары заманбап мейманканалардын жана жатаканалардын эски версиясы. Улуу Жүүек жолуна Иран аркылуу өткөн кездери көптөгөн кербен сарайлары калган жана алардын айрымдары учурда жагымдуу туристтик жайларга айланды. Уникалдуу архитектурасы менен айырмаланган ушундай кербен сарайлардын бири Дейр-e-Гачин кербени. Дейр-e-Гачин Тегерандан 65 чакырым түштүктө, Кавир улуттук паркынын чок ортосунда Тамариск сыяктуу чөлдөр дарактар менен курчалып, Дамаванд тоосунун кооз көрүнүшүнүн курчоосундагы жер. Далилдер бул 12.000 чарчы метр кербен сарай Сасаниддер доорунда таандык экенин, башкача айтканда ал 1500 жыл мурун курулганын көрсөтүп турат. Бул жердин жанындагы Гелинин кербен сарайы сыяктуу башка курулуштар бар. Алар бул жерди тарыхый эстеликке айландырышкан. Бул структуранын алдыңкы архитектору койгон негизги принцип анын чарчы форматында ал 45X. Мындай бурулуштун 3 себеби бар. Биринчиден, имарат шамалга, ал эми киребериш түштүккө карайт. Ошондуктан эрозия киреберишке зыян келтирбейт. Коопсуздук жана коргонуу менен байланышкан экинчи себеп. Бандиттерге толгон Жибек жолу сыяктуу гүлдөп жаткан соода жолунун боюнда жайгашкандыгы ага жетүүнү кыйындаткан. Үчүнчү себеп, имараттын ар бир бурчу белгилүү бир географиялык багытта болгон. Бул жер тегирмен, мечит жана дүкөн сыяктуу ар кандай курулуштары бар экендиги үчүн бардык Иран кербендеринин энеси деп аталат. Бул кербен сарайынын имараты Сасаниддер дооруна таандык 4 яруска окшош жана дээрлик бирдей 44 бөлмөнү камтыйт. Бөлмөлөрдүн киребериштери кичинекей куполдор түрүндө жасалган. Алар мурда жылуулук изоляциясы болгон. Бул бөлүм жогорку даражалуу адамдарга арналган. Биз азыр Дейр-e-Гачин кербенинин чыгыш четинде турабыз. Ал бизге рахатты эске салат. Батыш бөлүгү суу менен камсыз кылууга арналган жана суу сактагычты, ванна бөлмөлөрүн жана даараткаларды камтыйт. Тегирмен шаардын түндүк бөлүгүндө жайгашкан жана нан өндүрүү үчүн арналган. Ал эми намазга болгон муктаждык түштүк бөлүгүндө жайгашкан. Бул кербен сарайда мал сарайлар жана сарайлар жайлардын артында жайгашкан жана алардын киребериштери мырзага окшош болгондуктан жаныбар качып кетсе, ал оңой менен чыга албайт. Атканалар чатыр менен жабылган. Андагы жарык шыптагы жарыктар аркылуу берилет. Бул сарайда жаныбарлардын бардык түрлөрү чогуу болгон. Дейр сөзү орто перс тилинде сыйынуу үчүн курулган куполду билдирет жана структура Дейр-e-Гачин деп аталып калган. Анткени анын куполу гипстен жасалган. Дейр-e-Гачинде кирпич, акиташ, камыш жана гипс сыяктуу материалдар колдонулган. Таш тегирменде, мечиттин михрабында жана дарбазанын башында гана колдонулат. Алар азыр жок. Бул структурада жыгач колдонулбайт жана камералардын эшиктери жана терезелери жок. Бирок бул жолдуу түрдө азыр изи жок, дарбаза жыгачтан жасалган. Бирок кербен сарайы түнкүсүндө кызыктуу жер. Саманчынын жолун жана жылдыздарды алыстан, шаардын жарыгынан алыс көрүү сонун жана унутулгус окуя болушу мүмкүн. Жана биз бул кооз кубулушту кербен сарайынын ичинен көрүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Геминиттик метеор жамгыры дүйнө жүзүндөгү түнкү асманды сүйүүчүлөр жактырган эң укмуштуу жана белгилүү метеор жамгырларынын бири.
берет.